Жети Өгүз районунун Барскон айылында Мукашева Айсулуу 2008-жылкы 17 жаштагы кыз 3 күндөн бери жоголуп аткан учуру тактап айтсак 27-сентябрда 12-лер чамасында чыгып кеткен боюнча мына ушул камерага түшкөн экен. Ушул жактан бурулганы боюнча дайынсыз болуп аткан учуру мына бул жакта ата энеси, жапа-тырмак бардыгы чогулуп ушундай бир издеп атат да, жалпы элге да. Так кайрылат элек азыр мына күч органдарынан баштап бардыгы издеп, эми азыр эме жетпей атат да, мындай дагы элге да кайрылып көргөн билгендер болсо, ушул тууралуу бир маалыматыңыздар болсо берсеңиздер дейт элек. Саламатсыңарбы, кандайсыңар элдер? Азыр бизге аябай жардам керек болуп атат. Жоголгондо уже 3-күнгө кетип атат. Уш жерден түшүп кеттир. Уже 3-күнгө кетти, издедик. Аз бизге колдон келишинче бизге жардам керек болуп атат. Колдон келишинче жардам берип көрсөңөр, бүт группаларга жазып, ушундай кайрылып койсоңор аябай керек болуп атат да, ушундай жардам. Издешип койгонго дагы Биякта атасы азыр айтымда караганда 3 күн болуптур, мына бүгүн 27 сентябрдан бери. Мына ар бирөөбүздө эже карындаш кыз бар, урматтуу туугандар, мына караңыздар. Жалпы жекчат кайдыга карабастан мына бул Барскон айылынан баштап детигил Шалбага чейинки көргөн билгендер болсо же издешип коем дегендер болсо дагы бир мындай күч керек болуп атат да азыр. издешип койсоңуз ошактан Көлжээктен ошо ушактан баштап ошо Чычканга чейин бизге жардам керек болуп атат издешип койгонго. Мына азыр колдон келишинче жардам берип коюңуз. Азыр мына бүт тоодон баштап көлгө чейинки айылдарда кыдырылып атат, мына. Азыр уже каралып атат бүт. Керек болсо үймө-үй кыдырыш керек. Азыр үймө 3 күн болуп кетти табылбай аткандачы. Ошо бизге кичине күч керек болуп атат. Колдон келишинче жардамыңарды берип, аябастан, кайдыгер карабастан жардам кылып коюңуздар. Азыр Барскондон баштап, Чычкан, Дархан ушул жакка чейин аябай издешип койсоңор жакшы болот эле. Колдон келишинче элден жардам сурайбыз. Эми түшүнүп, баары эле туура түшүнөт деп ойлойбуз биз дагы. Ошо окуучу кыз болуп атат, биздин кайгырганыбыз ушул болуп атат да. Азыр ушул убакта кайгырганыбыз окуучу болгон үчүн кайгырып атабыз. Эл туура түшүнөт деп мен ойлойм азыр. Мына азыр жалпыңыздардан өтүнөт элек, номерди да калтырам, сүрөттү да калтырам, көргөн билгендер болсо, же болбосо мындай издешип коем дегендер болсо да бизге жумушчу топ керек болуп турган учурда